Анкара шаарына байланышка чыкмакчыбыз. Ал жерде ТРТ Түркия үнү радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Алмаз Асанбаев мырза бизге жардам берүүдө. Кыргыз Республикасынын Түркия жергесиндеги элчилигинде турушат. Мынакей азыр Алмаз мырза кеп сиздерде. Казакбаев мырзанын сөзүн угуңуз. Шайлоо тууралуу. Саламатсыздарбы, баардыгыңыздарды бүгүнкү шайлоо күнү майрамыңыздар менен куттуктайм. Кыргыз Республикасынын Түркия Республикасындагы элчилигинде шайлоо өтүп жатат. Жалпы эле боордош Түркия Республикасында 8 участок ачылган. Ал участоктор Стамбул шаарында, Бурса шаарында, Измир шаарында, Анкара элчилигинде, Кайсери шаарында, Эскишехир шаарында, Анталиядагы башкы консулдукта жана Аланьядагы участоктор ачылган 8 участок. Жалпысынан Түркиядагы элчиликке консулдук каттоодон 1700 жаран өткөн. Стамбул шаарында башкы консулдуктан 1740 жаран бар. Ошондой эле Анталиядагы башкы консулдугубузда 2500 жаран өткөн. Ушул саатка бул Анкара элчилигинде 80ге жакын жараныбыз добушун беришти, өздөрүнүн жаран укугун колдонушту. Стамбул шаарында башкы консулдукта 67 жаран добушун беришти. Анталия шаарында башкы консулдугубузда 57 жаран беришти. Жана башка участоктарда ушул азыркы саатта 50ге жакын жарандары, ар бир участокто 50ге жакын жарандарыбыз добуштарын берип өтүштү. Жалпы Түркия мамлекетинде расмий каттоодо 33 000 жараныбыз турат. Бирок бейрасмий болгондо жалпы санын алсак, болжол менен 45 000 жараныбыз Түркияда жүрүшөт. Эми жарандарыбыздын баардыгы, каттоодон өткөн жарандарыбыздын Түркиянын 82 областында иштеп, окуп жүрүшөт. Ошондуктан бул жолу эң биринчи жолу 8 шаар участок ачылды. Баардыгыңыздарды бүгүн майрам менен куттуктайм. Шайлоо жакшы өттүн. Бул Кыргызстандын өсүү өнүгүүсүнө, биримдигине, ынтымагына жөнөлгө боло турган жакшы шайлоо болот деген ишенимдебиз баардыгыбыз. Дагы бир жолу куттуктайм. Рахмат. Урматтуу Руслан мырза, Алмаз мырза кечиресиз. Өздөрүнө келип жатышабы, же болбосо сиздер уюштуруп бердиңиздерби, шарт түзүп бердиңиздерби? Кандай болуп жатат? Бул шартты түзүп берүү бул биздин өкмөт тарабынан жанагы ошондой эле биринчи кезекте президент Сандыкожоев Жапаров мырзадан тапшырмалар берилген, өкмөт тарабынан тапшырмалар берилген. Ошого жараша элчиликтердин баардыгы уюштуруу иштерин жүргүздү. Түркиядагы Анкара шаарындагы элчилигибиз, Стамбул шаарында башкы консулдугубуз, Анталиядагы башкы консулдугубуз уюштуруу иштерин жүргүздүк. Баардык жарандарыбызга колдон келишинче маалыматтардын баардыгын жеткиздик. Анын тышында транспорт менен да камсыз кылдык. Камсыз кылган эми баардык 82 областтардын баарын камтуу мүмкүн эмес. Бирок колдон келишинче жанагы 8 участок ачылган шаарлардын баардыгын, участоктарда баардыгын ысык тамак менен, ошондой эле транспорт менен камсыз кылдык. Бул эми агитация дегенге жатпайт. Түркиянын жакшы үлгүсүн алууга аракет кылдык. Түркия мамлекетинде шайлоо болуп атканда парламенттик президенттик шайлообу Түркиянын жергиликтүү башкаруу органдары баардык автобустарды, жанагы минибустарды, анын баардыгын ошондой эле жергиликтүү баягы мэриядагы баардык транспортту бекер кылып коюшат. Ошону колдонуп, биз дагы колдон келген аракетти кылып уюштурдук. Жарандарыбызды колдон келишинче активдүү келип жатышат. Эми бизде дагы убакыт көп. Башталганына бир 3 эле саат болду. Сааттын айырмасы менен Кыргызстанга кечке чейин катышуу көп болот деген үмүттөбүз. Рахмат. Рахмат сиздерге. Рахмат. Алмаз мырза, биздин үнүбүз угулуп атабы, сизге жакшы эле байланыш барбы? Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй Түркиядагы элчиликте шайлоочулар активдүү катышып жатышат. Бул шайлоонун жыйынтыгы Кыргыз элине, Кыргызстанга пайдалуу болсун. Жалаң үлгүлүү жаштар келип, үлгүлүү жарандар келип, Кыргызстан үчүн иштеп беришсин. Рахмат.
Рахмат Алмаз мырза, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, алыскы мамлекеттер менен байланыш бизде негизинен бар, бирок айрым бир жагдайларга байланыштуу биз убагында суроо жооп кыла албай калып атабыз. Бирок Алмаз мырза буга чейин эфир алдында даярданган биздин маселелерибиз боюнча толук маалымат алып бергенге абдан жакшы жардам берди.